Жол кеңесінің депутаты, ол кеште Алтын жазушы, Қабылбек Көзетқанбек сұрады. Assalamu alaikum. Салам айт аябай маанилүү нерсе. Саламды бир гана чоң жыйындарда эмес, үйгө кирип баратканда айтып бергиле. Анткени салам менен кошо шайтан кире албайт. Эгер саламды унутуп калсаң, шайтан кошо кирет. Шайтандын эң жакшы көргөнү ата менен баланы уруштуруш, күйөө менен аялды уруштуруш, бир тууган менен бир тууганды чабыштырыш, ортого ыза, ачуу, кек салыш. Ошон үчүн салам айта бергиле, тааныганга, тааныбаганга да. Көчөдө кетип атып мен салам айта берем. Улууга, кичүүгө, тааныганга, тааныбаганга. Кээ бир аксакалдарга салам айтсаң, сен мени тааныйсыңбы же мен сени тааныймбы деп сурайт. Өзү таанышка дагы, таанышка эмеске дагы салам айтыш керек. Анткени салам деген биринчиден жараткандын аты. Экинчиден салам бул убада. Менден жакшылык жетет, сага жамандык жетпейт деген убада. Ассаламу алейкум деген адамдан жамандык күтпөйсүң. Анан бул сага жакшылык тилөө, дуа. Анткени салам деген тынчтык деген сөз, бейпилдик деген сөз. Бейпилдиктин баасын качан билдик? Жакында тажик бир туугандар менен ырчыр болгондо билдик го. Өзгөчө Баткен жергесиндегилер аманчылыктын, тынччылыктын кадырын аябай жакшы билишет. Негизи кийинки мезгилдерде мен амансыңбы, аман турасыңбы деген сөздү көбүрөөк айта баштадым. Анткени аманчылык өтө чоң бакыт экен. Кудайга шүгүр азыр биз топтолуп сүйлөшүп атабыз. Эмнеге? Анткени тынччылык береке. Украинада мындай жыйын болбойт. Коркот, снаряд түшөбү же бомба түшөбү же ракета атылабы деп. Ушу аманчылык, тынччылыктын болуп турганы чоң бакыт. Ошону көрбөй эле анча-мынча майда проблемаларды көрүп кыжалатпыз. Жүрөктө кыжалатчылык болсо бүт балекеттин баары ошондон башталат экен. Оору да ошондон башталат, мамиленин бузулушу да ошондон башталат, нерв да ошондон бузулат. Көп эле кыжалат боло бербегилечи. Мындан да кыйын замандарды көргөнбүз. Жакында Корчубек Акназаров деген атанын 100 жылдыгы болду. Ошол кишинин өмүр баянын окусаңар, китебинин алгачкы 30 эле бетин окусаңар, көп тарбия аласыңар. Сопкелди деген өсүмдүк бар экен. Ошонун тамырын жесе болот экен. Ачка калып, байкуш 90-30 жылдары атасы ооруп калып, кышкыга кам азык даярдабай, кам көрө албай калып. Анан жаз келгенде сопкелди бышканда үй бүлө бөлүнгөн экен. Апасы Корчубек Акназаров менен карындашын алып алып тоого кеткен экен сопкелди бышкан жака. Эки кызын алып алып, апасы менен чоң энеси менен, атасы айылда калган экен. Ошо сопкелдинин дейт тамырын жей берип, ушунчалык тажаганда дейт, бир күн апамдын чөнтөгүнөн бир даана жүгөрү табалык дейт. Бир дүмбүл эмес, мындай бир дан. Ошону куруп туруп карындашым экөөбүз бөлүп жегенбиз, бул чындык дейт. Азыр андай заман эмес. Дасторкон үстүндө канча даамдар турат. Биз бала кезде көрбөгөн даамдар. Эжекелерден сурагыла, мен теңдүүлөрдөн сурагыла. Биз күнүгө бирден ысык тамак жеп элек, ичсек. Болбосо күндүзү нан, суу, чай ошо менен эле жакшынакай жашайт элек. Азыр дасторкондун үстүндө кыштын күнү нарынга бар, тоонун чокусуна чыгар, банан жана ситрустордон бери турат. Мандарин дегендер ошол жакта деле бар. Эмнеге оору көбөйдү? Мен ушу суроону көп берет элем, кече парламентте деле бердим. Уккандар. Эмне үчүн оору көбөйүп барады? Дасторкон үстүндө тамак канча болсо ордун саны ошончо деген сөз бар экен. Биздин убакта дасторкон үстүндө 2-3 тамак болот эле, ошол аш болот эле, ошондо береке болот эле, адамдардын ден соолугу чың болчу, дарыбыз деле экөө эле болчу. Бири аспирин, бири аналгин. Анан ысыктап кетсең койдун майы деген бар эле, туурабы? Сууктап кетсең дагы аз эле нерселер болчу. Бишкекке барсаң деле 2-3 эле аптека бар эле дейт. Райондун борборуна бир гана аптека болот эле. Ал тырмагына пикир кылат, бетине пикир кылат. Бир раз сепкил түшүп кетсе ошого өмүр бою кыжылат. Бирок жүрөгүнө канча сепкил, канча жара, канча чор тамандык түшүп атат, канча жаман пикирлер түшүп атат, ага эч ким кыжылат эмес. Бирок ошонун баары коомчулукты кыжылат кылат. Жакшынакай эле баратсаң, көңүлүң чөгөрүп коет го, ырылдап, катуу тийипчи. Ошон үчүн руханий оорудан Кудай сактасын. Денеңден канчалык сулуу болсо деле рухун чыгып кеткенден денең эч кимге көз көрбөйт экен. Бирок келип алып, ичимди эзип койду, тамашалап, анекдот айтып, аны муну сүйлөп, көңүлүмдү ушундай көтөрдү, дуктан берди. Анан кичине үй алалы дедик эле. Атам менен апам дейт, экөөң үйлөнүп алдыңар, экөөңөрдөн көзүңөр көрбөйт, үйдө эле отурула деп атат, кантип үйдө отурабыз? Биз да бала бакыралы болгубуз келет. Сабакка катыштык дейт, ушул көзүбүз менен тамак жасайбыз дейт. Бишкектен адашпайбыз дейт, ошолордун баарын үйрөндүк дейт. Эми тиричилик кылалы, өсөлү, илим алалы, билим деп үй издеп келдик. Ошого депутат катары жардам берсеңиз дейт. Эми мен байлыгым болбосо,
Бизнесим болбосо кантип жардам берем? Аябай ичим ачты. Болсо чындап жардам берет элем. Бирок бир капалык жок. Мен айттым, берет элем, аракет кылып көрөйүн, сүйлөшүп көрөйүн, бирок дегенде да мындай гүлүп жайнаган бойдон кетишти. Өңүң кандай болсо, дилиң ошондой эле болот. Гүлүп жайлаганды үйрөнөлүчү. Чындап бүт дүйнөдө гүлгөндөр, чет өлкөдөн окуп келген, иштеген бир байке келди деди го, келиңиздерчи? Кимиңиздер? Сен Германияда окугансың, туурабы? Сизчи? Азыр Америкада сиз окуп келдиңизби? Кетип калышты. Капыргай менен кетип калдыбы? Гүлүп эле жүрүшөт, Европада деле, Америкада деле, хай деп, тааныбаса деле гүлүп коет. Кетип атып хай деп коет. Ушундай көңүлүң көтөрүлүп, сен да бир киши издейсиң да кечке чейин мен да бир хай деп коеюнчу депчи. Кыргызстанда бүт проблеманы чечкен эл биз эле болуп калдык. Бүт мындай да мындай кыжылат болгондо. Бирде келсең эле, "Эмне? Көзүң көрбөйт а? Жүрчү бияка." Арык эле балдар мындай кирпич коюп алганда, мынтечи басчы бияка сүйлөшөбүз. Жөлө сүйлөбөйт, бияка түкүрүп туруп сүйлөйт. Коркосуң, чын айтайынбы? Азыр биринчи сөз үйрөнүңүз керек, кечирип коюңузчу деп. Чын бутуң тебеле болсо дагы мен келесо бутуң шыра болуп койбодумбу? Сиз тебелебейт элеңиз деп айтыш керек болуп калды бизге. Жокто балекеттен алыс болосуң, уруш талаштан алыс болосуң. Бирок кыйкырса андан да катуу кыйкырып эмне кыласыңар? Мага парламентте дайыма айтышат, катуураак сүйлөсөң, мындай жооп берсең, кыргыйдай тесең, эмне кереги бар ошонун? Ким утат? Ким сөздөн калып калса ошол утат. Анткени Абу Бакыр деген өтө жакшы адам болгон. Билесиздер тарыхта, сахаба. Пайгамбар Алейхисаламдын эң жакшы көргөн адамы, кайнатасы, досу. Ошол бирөө менен мындай сүйлөшүп атканда тиги ачууланып, сөгүнүп, уруша баштайт экен да. Пайгамбар Алейхисалам жанында туруп күлүп турат дейт, жылмайып турат дейт. Анан ушунчалык тиги чектен ашып, катуу сүйлөп, кордоп, жаман сөздөр сүйлөй баштаган мезгилде ачууланып кетип жооп бере баштайт экен да. Бир-эки жооп берип койгондо Пайгамбар Алейхисалам ушундай ачуусу келип, бай күлкүсү токтоп, эшикке чыгып кеткен экен. Аркасынан чыгып алып айтып атат. Ал мени кордоп атса күлүп турдуңуз. Мен жооп бергенде чыдабай, капы болуп кетип калдыңыз дегенде, сен унчукпай турганда сен үчүн периште жооп берип аткан болчу деген экен. Сен ага теңелдиң, ачууга алдырып койдуң, периште чыгып кетти, шайтан келди, шайтан бар жерде мен жүрө албайм деген экен. Сырттан сүрөтү жеңгендей көрүнө бересиң, бирок байкасаң, сабыр кылып калган адам утат. Кийин катуу тиген адам өзү деле өкүнүп калат. Мына жетекчилер отурат, туурабы? Кээде ачуу менен урушуп аласыздар. Мынтип бечара болуп койсо, эмнеге уруштум деп кечке кыжыласың, туурабы? Аялыңа деле кээде акыл үйрөтсөң, мынтип калса, бирок мынтип калган аялдар кем эле, конечно. Башында ушинтиши мүмкүн, бирок бара-бара бир сөз айтсаң, 5 сөз угасың, бул турган маселе. Аял сени депутат же президент деп отурбайт. Ошон үчүн аял үйгө келгенде депутатты, президентти күтпөйт экен, аял күйөөнү күтөт экен. Эмне болсо деле аялыңа биринчи күйөө экенсиң, балдарыңа ата экенсиң. А биз образга кирип алып депутат бойдон кирип келсең, көргөнүн көрсөтүп койду. Жакшына болчу да. Бияка мындай деп отурду. Ошон үчүн берекелерим, тандоо бул өтө маанилүү нерсе. Ошон үчүн мен дайыма айтам, жар тандаганда адашпа. Начальнигиң жаман болсо, же ал кетет, же сен кетесиң. Досуң жаман болсо, үйү башка, катташпай коесуң. Анан аялың же күйөөң туура эмес тандалып калса, бул өмүр базары. Келин жаманы кетпес менет деген ошол Кудай ошондон сактасын. Эмитен тилек кылгыла, жаратканым кадырымды түшүнгөн, сыйлашкан, урматташкан, ыймандуу жар туш кыл, барган жериме бакыт табайын, барган жериме батып кетейин, жагып кетейин, эмитен тилек кылгыла. Ушундай ээн эркин жүрөт элем, таң калыштуу. Бир жолу мени президенттин аппаратына чакырып калды. Мага тышкы иштер министрлиги жагат болчу. Болгон айлык үчүн которулдум. 7-8 миң алып жүргөн кишиге 21 миң колуң аласың десе сүйүнөсүңбү? Сүйүнөсүң. Болгондо да кызматым жогору болчу, бирок мага тышкы иштер министрлиги жагат эле. Бөлүм башчынын орун басары болуп президенттин аппаратына бардым. Ошондон баштап айлыгым жетпей калды. Эмнесиздер ошого? Анан мунун сырын кийин түшүндүм. Көрсө мен тышкы иштер министрлигинде ушунчалык берилип иштейт болчумун. Президенттин аппаратына барганда буга тапшырып, буга буйрук берип, бир аз ишим солгундап кетти. Ошон үчүн көрсө береке болуп атыр. Эмне себептен дегенде караңыздар, бир адамдын айлыгы жетпейт. Илгерки заманда анда динар менен алчу экен айлыкты. Анан устатына келип айтат: "Устатым, эмне кылсам деле айлыгым жетпей атат." Айлыгың канча десе 5 динар дейт. 5 динар болсо, анда жетекчиңе барып айтып кой, ошо 5 динарды түшүрүп 4 динар кылып койсун дейт. Таң калган бойдон кетет. Меники жетпей атат десем, устат эмне деп атат? Бирок устат ушунчалык сыйлайт экен, барып айткан экен, кызмат берген адамга жыр калды. 1 динарды түшүрүп кой деген. Анан бир айдан кийин дагы келет: "Устат, жетпей атат. 5 динар жетпеген, 4 динар жетмек беле. Жетпей атабы?" Анда барып айтып кой, дагы 1 динарга түшүрүп койсун, 3 динар алсаң болот дептир. Таарынган бойдон барат, бирок устатым айтты деп 3 динар ала баштайт. Анан бир айдан келет: "Айланайын, устат,
3 динар алгандан баштап жетип да калды, ашып да калды. Таң калып атам десе, көрдүңбү де сенин кылган ишиң 3 эле динарлык экен. 2 динарды жөн эле алып жүргөнсүң. Ошон үчүн 2 динар 3 динардын баркын, берекесин кетирип койгон дейт. Ошон үчүн жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбөй илдекер деген сөз бар. Кандай гана ишти аткарба, майын чыгарып аткар. Адам рызкысын тапкан иштин майын чыгарып аткарсын деп коет. Ошого кайсыл кесипти тандаба. Биринчиден, тапканың адалдан болсун. Анткени кесип эки нерсе менен. Рызкы таба турган, адамдарга пайда жеткизе турган нерсе сенин кесибиң. Дипломдогу сенин кесибиң эмес. Мисалы мен юрфакты бүтүргөнмүн. Юристмин, кесибим боюнча прокурор же сот болушум керек эле. А мен маданият министри болдум го. Маданият кайда, прокуратура кайда? Элестетип көр, азыр искусство институтун бүткөн адам бир кезде ген прокурор болгон. Ошол сыяктуу нерсе. Юрфакты бүтпөгөндөр толтура. Адам кайсыл ишти кылса, ошол иштин кесибинин ээси болот. Мен силерге кеңеш берет элем. Азыр кесипти сен тандабайсың. Сага таасир эткендер бар. Башкалар сага тандап берет, өзүң билбей каласың. Атаң тандап берет, балам врач болосуң. Эмнеге врач болом десе, мен врач болом деп жүрүп врач болбой калгам дейт, бүттү. Толтура ошондойлор. Бул менин максатым эле, мен жетпегенге сен жетесиң. А сен врачтыкка эгерде мага азыр $1 миллион берип врач бол десе, болбойм мен. Ойлонойм, бирөөнүн ичин кескилегенге менин мындай колум калтырап, унутуп калсам керек жана кескен бычакты ичиндечи, тигип, анан кайра сөксөм керек. Өтө сезимтал болсоң, милицияга барып эмне кыласың? Мүнөзүңдү кара, жөндөмүңдү кара. Анан мен аз келатып атайын укканча келдим кээ бир кеңештердичи, чын айтайынбы? Биринчи иштеп көргөндө жакшы болот экен. Иштеп көр. Сен азыр оюңда, азыр мен келатканда Аскар менен сүйлөшүп келесем айтат, мен энергетика факультетине тапшыргам. Эмне дегенде гестерди курам. Гестерден мурда свет оңдоonu үйрөнөт экенсиң да. Ушундан баштайсың. Сен машинаны ойлобо, машинканы ойло. Бардыгы майдадан. Анан ойлон, кол менен иштегиси келгендер бар, баш менен иштегиси келгендер бар. Кээ бирлер тил менен иштейт. Тил дагы чоң иш. Азыр мотиваторлор көбөйүп кетти го. Платформа түзүп эле мынча миң бере калсаң, мен сага үйрөтүп коем, кантип бактылуу болушту деп. Кантип тез байып кетишти үйрөтүп коем. Тегиле Кыргызстан тез байыбады. Кыргызстандын жарым ошондой тренерлери кантип тез байыштын эстеп үйрөтүп коем деген курстар бар эле катышып аткан, бирок тез байгандарды мен көргөн жокмун, ачыгын айтайынбы? Байлык акырын келе турган нерсе. Оомат акырын келе турган нерсе. Балекеттин баары ошол тез байып кетем дегенден болуп атат да. Анан кеңешсиңер кеңеш келе, бирок аксакалдар, аталар жакшы кеңеш бериши мүмкүн, бирок аталар бул замандын өзгөчөлүктөрүн билбейт. Кыргыз юрфак, экономфак экөөнү эле айтат биринчи. Үчүнчү врач болосуң. Аны да жакшы ниет менен эмес да, балам, эмнеге врач болом десе, балам дарылап адамдардын батасын ал дебейт. Балам врачтарга мындай жөн келишпейт экен да, бирдеме көтөрүп келет экен деп айтат. Сот болсоң, балам, бир ишти жапсаң, сага бир $10 000 берсе, менен бала чаңыңды баасын дегендер деле бар. Мен кичинекей кезде юрист болом, өзүм түшүнбөй атам десем, бир абам айткан. Кийин сен ошо түшкөн параңдан алып келип турсаң, мен сага үй салып коем айылда депчи. Карагыла, адамдардын сезими каяка кетип калган. Ой бузулса бар го, амал бузулат. Амал бузулса кадам бузулат. Кадам бузулса адам бузулат. Адам бузулса алам бузулат. Ошон үчүн кыргыздар ушундай да акыркы 11-класста окуп атасың, дагы деле майды күтүп атасың, июнду күтүп атасың. Ошондо мен бир кесипти тандайм кудай кааласа деп турабы. Кээ бирлер Бишкекке барып алып университетти кыдырат экен. Мунага тапшырсаңбы? Же мунага тапшырсаңбы? Арабаев эле жакшы окшойт, КГНУнун изданиясы жакпады мага деп. Бул андай эмес. Призванияңа тап деп коет. Призванияң эмес. Призвание деген эмне? Бүгүн жагышы мүмкүн, 3 айдан кийин тажап калышы мүмкүн. Эмтен тандагыла. Көп кеңеш өзүң чеч. Мен айтайынбы, ар түрдүү чөйрөдө болуп көрүш керек экен. Бир чөйрөдө жүрө берсең, ошол чөйрөдөгүлөр ойлонуп калат экенсиң да. Баягы океандагы балыктарды көрдүңөр беле, майда-майда балыктардычы? Мындай синхронно бир жака сүзөт. Таң каласың да, бардыгы мындай сүйлөшүп алгандайчы. Адам Кара Балтага барып, менталитет башкача. Таласка барсаң, менталитет башкача. Ошко барсаң, менталитет башкача. Кара сулук бирөө Бишкекке келип алып аябай кап болуп жүргөндө. Эмне себептен дегенде, ал жакта мындай экен. Такси менен да содалашасың, содалашып аябай канга сиңген да. Канчага барасың десе, 200ге десе, кара сууда 70 сом алып барып койбойсузбу десе, таарынбайт экен да. Ал деле жакшы акча кичине кошуп койбойсузбу деп. А бул жака келип 70 сом алып барып койсо, келесиң, эмне деп атасың? Барбай эле кой. Мен эмне келесиң 200дү 70ке сүргүдөй. Башың иштейби деп койгон экен, кап болуп калып турат экен. Менталитет эки башка. Ошон үчүн барар жериңде, кыздар турмушка чыгарда, барар жериңердин маданиятын үйрөнүп койгула. Бир ушу көлдүк кыз Баткенге турмушка чыгыптыр. Анан көшөгөдөн чыгат, той өтөт, жашоо башталат, колуна шыпыргыны берип, корону шыпыр дегенден кап болуп калыптыр да. Мен эмне бул жака дворница болуп келдим да. Көрсө, көлдө эркек шыпырат экен, туурабы? Аял шыпырбайт экен. Ал жакта аял шыпырат. Башка бир жерге өзүң уставың менен кирбе деген ошол да.
Анан өткөндө депутаттар урушуп кетти. Эй деп. Байкадыңарбы? Жаллап атта Ошто тергегенде эй бала деп тергелет. Билесиңерби? Эми элестетип көр, бир Оштук жеңе келип туруп бияқта эй бала десең, эй дейт да деп. Ошон үчүн түшүнүш керек да, түшүнбөгөндөн көп проблема чыгат. Адамдын канына сиңген, жанына сиңген, биз мындай өзүбүздү артык сезип, бирөөнү төмөн сезген бул жакшы нерсе эмес. Япондордун өзгөчөлүгү ошондо. Бизде ушунча диалект бар, ушунча говор бар, биз ошо менен сыймыктанабыз дейт. Капыраган сүйлөгөнүн көрдүңөрбү? Меңер агар болсо деп сүйлөйт. Колду эгиз көтөрөлү деп сүйлөйт, туурабы? Мен котормочу болгом кыргыз тилинен кыргыз тилине. Бирок ошол да биздин сөз. Ошол да биздин сөз. Ошон үчүн жаманым деп азыркы президентибиз кандидатурасын коюп жүргөндө таласта бирөө жолугуп калыптыр да. Анан кучактап келип, ой жаманым келчи, кучактап коеюн деп азыркы президентти кандидат болуп жүрсө. Жаманым деген кандай болот билбейм, бирок таласта жакшы эле сөз экен. Жакшы ниет менен айтылган. Ошон үчүн айтат го, тилине караба, сөзүнө караба, жүрөгүнө кара деп. Атаң менен апаң урушат. Сөзүнө карасаң таарынышың керек, бирок жүрөгүң кара да сени кантип эле жамандык каалап урушсун. Ошон үчүн кесип тандаганда аябай аяр болгула, бирок бирдекени айтайын. Айтын үйрөнгүлө. Бул замандын өзгөчөлүгү ошондо. Азыр автоматизация деген карагыла, азыркы согуштар да өзгөрдү. Мурдагы танк, пушкалар анча болбой калыптыр. Дрондор менен жеңип коюп атпайбы? Ошого мен силерден тилейт элем, илимди тапсаң илим аркылуу көп нерсе табасың. Бирок илим менен кошо иманды тап. Илимдүү болуп, имандуу болбосоң, коркунучтуу болуп кетет экенсиң. Эмне себептен дегенде, максат ушул болуп тур, дүйнөдө жок ак сарай курам деп. Бүт жанагы эмне деп коет эле, эң баалуу тастар менен, мрамор тастар менен куруптур, сыртын шылаптыр, көркөмдөптүр. Деңиздин түбүндөгү тастарды алып чыгып полдоруна төшөптүр. Ак жибектин түрлөрүнөн килемдерди кылып төшөптүр. Эми укмуш ак сарай салыптыр. Салып анан жөн эле кирип жашай бербей, атайын эл журтту бүт чакырып, өлкө боюнча. Анан бир мактанып коеюн деп, адамда бир сезим бар, көрсөңөр, мындай кээде кыздар мектепке мындай окуйун деп келбейт, жаңы кийимин көрсөткөнү келет, байкасаңар. Ошону жаңы прическаны, жаңы чачты өзгөрткөнүн, кирпиктерди көрсөткөнү келет. Колдогу шакектерди, сөйкөнү. Ошону көрбөй калсаң, кадимгидей кыжалат да. Эркек көбүнчө байкабайт деле, чын айтайынбы, кызга көрүнүш үчүн ошентет экен. Мен бир жолу аялым байкабай калыптын да, өтө капа болуп атпайбы? Чоң эле ал көрсө, ары кандай ал байкап турган нерсе экен. Мен кечээ бир айфонду кичине алмаштырып койсом, кичинекей кызым байкап атат ошону. Эгер аялым алмаштырганда мен айфонду карамак деле эмесмин. Балдар айтты, кичине алмаштырып коелу, досторум жардам берди, ошентип алдык. Анча-мынча сиздин жаныңызда жүргөнү керек болот экен, тигил эле бул эле деп. Анан мактанганы бүт элди чакырат, мен дегендердин баардыгы келет, дасторконду жаят, бирок тамак жештин алдында ошо жерде бир чубак ажыга окшогон чоң аалым бар экен, ошого айтат экен да, сиздин көзүңүздөн анча-мынча нерсе кутулбаса керек. Кемчиликти дароо байкайсыз, жирек адамсыз, кыраан адамсыз. Мен сизден суранам. Кемчил деген бир айтып койсоңуз, мен той башталганча оңдоп ийейин деп айтат экен да. Эми көз жетип атат да кемчилик таппасына. Биринчиден мындай үйдөн кемчилик табыш кыйын, экинчиден падышага бул жерде кем экен деп кантип айтасың. Анан тиги калыс сүйлөгөн адилеттүү аалым экен, ушундай кыдырып карай баштаптыр. Чымындын үнү угулуп калды дейт, адамдардын баары байкап турат дейт. Анан бир убакта кемчилиги жок бекен, болсо айтсаңыз мен дарылы оңдоп коеюн дегенде, мен бир эле кемчилик таптым деп айтат экен да. Анан падышанын көзү алайып кетет. Күткөн эмес да. Айтыңыз, мен дарылы оңдотуп коеюн, мына даяр турат усталар дегенде, аны сен оңдото албайсың деген экен. Анан кандай кемчилдик оңдойто албай турган десе. Бир күн ушул үйдөн өлүгүң чыгат, кайра келбейт деген экен. Биз ошо кала турган дүйнө үчүн душман болуп атабыз, бири-бирибизге бут тосуп атабыз, урушуп атабыз, жүрөктөрдү оорутуп атабыз. Дүйнөң калат, амалың кетет, өлгөндөн кийин жаным кайка барат десе, кылган иштериң кайка кетсе ошо жака барат деген экен. Ошон үчүн жакшы иштерди кыла бергиле, жакшы сөздөрдү сүйлөй бергиле. Көз менен жакшылыкты көрөлү. Сотко карап атасыңар, эмнени карап атабыз, бир Алла таала билет. Жүрөк менен, кулак менен топтогон ыйман көз менен бат эле чыгып кетип атат. Бири-бирибизге шлянга деген сөздү айтпай эле болчу. Бүкүр, төкөр. Бүт кемчиликти айткан кыргыз эли болот экен да, чындыгында. Жөн сүйлөбөйт, түкүнчө төкөр, түкүнчө бүкүр. Баягы неме бар го, биздин айылда бирөө келип, армияда жүргөндө алты орус менен мушташып кеткенмин десе, анын атын мен билбейм, алты орус деп атап коюшкан, бүттү ошо менен. Азыркыга чейин алты орус дешет. Болгону бир окуяны айтып коюптур. Ошону менен атын унутуп калды. Жилвик деген бир киши бар эле. Жилвик деген эмне деген билбейм, арык киши болсо керек да. Дагы бирөөнү Эрлан Шлянга деп коет эле. Түкүнчө бүкүр, түкүнчө годоо, анан сулуу жигиттерди неме түнчүрөгү деп.
таң сулуу деп тийишет мындай байкасаң. Анан башка элдерде жакшы жактарын көп айтат экен. Бир чыгарма бар ошол жерде. Жакшы сөздөрдү көбүрөөк айтыңыздар да, бир чыгармада ушул окуяны айтып берейинчи. Сот процесси болот. Анан адвокат түшүнөт да, тиги менен сүйлөшүп отуруп, эмне үчүн мынча көп кылмыш кылган, эмне үчүн адамдарды жаман көрүп калган, адамдарга эки сактап калган, эмне үчүн өлтүрүп атат, эмне үчүн бардыгына мындай кыянаттык кылып атат, зулумдук кылып атат. Ошону түшүнөт дагы, туруп алганда закондун мынчанчы статьясына ылайык мынткенге акыңар жок деп бериптир ал. Туруптур дагы менин урматтуу сотторум деп баштаптыр да. Менин кымбаттуу сотторум, менин алтындай сотторум, менин жаркын сотторум, менин берекелүү сотторум, жыттуу сотторум, куттуу сотторум, акылман сотторум, даанышман сотторум, айдай сотторум, күндөй сотторум, жылдыздарым, кундуздарым, берекелерим деп берген экен. Былжырабай баштабайсың дептир да. Десе сотту карап туруп, мени эмне кордоп атасыз дептир. Мен сизге бир жаман сөз айттымбы деген экен. Жалаң жакшы сөз айттым. Аялым айтпаган сөздөрдү сизге айтып атам. Атам айтпаган сизге айтып атам. Куттуум, берекелүүм, жыттуум, местүүм, тектүүм, нарктуум, барктуум, акылман сотторум. Ошого сиз мени былжырабай урушуп жооп берип атасызбы деген экен. Көрдүңүзбү, сизге мындай узак деле эмес, болгону бирке аралыкта жалаң жакшы сөз айтып, мен жаман сөз угуп калдым, сизден жаман мамиле көрүп калдым. А бул байкуш деп анан кийин кылмыскерди көрсөтүптүр да, өмүрүндө жакшы сөз укпаптыр дептир. Укканы төкөр, пүкүр, акмак, эшек, чочко, анан бул өлтүрбөй, мен өлтүрөм деген экен. Мектептеги балдарга кээде ачуу менен акмак, адам болбойсуң дегендерди айтып калабыз. Адам болбой калса биздин да күнөөбүз болот. Адамдын клеткалары бар го, сөзгө жараша иштеп берет экен. Мен айттым эле го. Атамдын 5 нерсинен өмүрүмдө бир гана жолу өптүм, эртеге жерге берет деген түнү боз үйгө кирип чыккам. Атамдын жытын азыркыга чейин сагынам. Бир тирилип келсе, бир күн кошо жашасам, кечке жанында болот элем, кечке кучактайт элем. Атаке, алтыным, сени жакшы көрөм, сендей адам жок деп айтып калат элем. Атаке деп бир айтпап турган. Эжекең деле ошол, агайың деле ошол, кошунаң деле ошол. Бир күнү же сен кетесиң, же ал кетет. Азыр Кудай буйрса бүткөндөн коштошобуз, жакшы калгыла деп, балким кайра жолугабыз. Кимдир бирөө менен балким акыркы жолугушуу болот. Же сен кетесиң, же сени узатат, же сен узатыласың. Көргө канча жол барып келип атабыз, бирөөлөрдү узатып, бир күнү сени көтөрүп барат, сен каласың, калгандары келет. Өмүр ушундай нерсе. Бирок ал күн качан келет, эч ким билбейт. Ошон үчүн өлүм темасын бекер айткан жокмун. Өлүмдү ойлогондо адам жүрөгү тазарат, жүрөгү жумшарат, тобо келтирет, шүгүр айтат. Максатыңарды тапкыла. Жигиттер максатын тапсын, кыздар максаты бар жигиттерди тапсын. Максатына ким жетет? Максатына иштегендер, окугандар, аракет кылгандар эмес, максатын билгендер жетет. Максатыңды билбесең кантип жетесиң? Элестетип көр, самолет асманга көтөрүп алып мынтип турса, Москвага учсаңбы, же Анкарага? Азыр ушундой ойлор көп да, айланбаш козудай болуп. Бир адам кайык менен келатат дейт. Кайыктын эки калагында эки жазуу бар экен. Бири максат, бири аракет деген. Анан бирөө сурайт экен, эмнеге эки жазуу дегенде, бири максат, бири аракет дегенде, токтоп тур деп туруп, калактын бир жагын көтөрүп экинчи менен иштесе, ордунда айланып тура берет турбайбы? Максат менен иштептир, анан максатты көтөрүп алып, аракет менен иштептир, ордунда айланып туруп алыптыр да. Эч жака жылбайт экен. Анан экөө менен бирге иштегенде максатына кетиптир. Ошон үчүн максатты койгула, максатты срогу менен койгула. Өмүр деген ушундай бат өтө турган нерсе, бүтпөгөндөй көрүнө берет. Мен 45-ке чыктым, 45 секунд эле болуп калды. Чачым агара баштады. Бул чач өлүм келатат деген эле белги. Ушул чач силерде деле агарат. Ким бир айтмакчы, 60 жашар экен, колуна суу куйсаң, менин жашыма жет деп калат экен. Силер 100ге жеткиле, бирок 100 жыл жашооңор маңыздуу болсун, берекелүү болсун. Амалдарыңар, кадамдарыңар Алла Таалага жаксын. Ассаламу алейкум. Аялым кошо барды. Мен аякта мугалимдеримди көрүп сүйүнүп жүрөм, окуган жерлеримди көрүп элестеп жүрөм, досторумду кучактап жүрөм. Ушундай кубанып кечке жүрсөм, аялым өтүп жүргөн. Кечинде келип, эмне десе, чындап эле лира жок экен мектебиңерде, эми көзүм жетти деп атпайбы? Анын ою башка, менин оюм башка. Масак касапчыга дейт, мал кайгы, карешкеге жан кайгы. Анан Кудайга шүгүр, акыры аялым ишендирдим деп бактылуу отурсам, бир айтып атпайбы? Эмне деген китеп? Мындай десе, күйөөң бизди мектепке 4-класста келген, ошого чейин ылдыйкы мектепте болуш керек, ошодон карап көр деп атпайбы? Бүт сөз менен бузат да. Эми китепти айтпаган силерге айтып бермек белем. Окусаңар, билесиңер, бирок аны да сурабагыла, макулбу? Анан дагы бир китебим, бир гана сенсиң, ал да түгөнүп калыптыр. Кудайым колдосун.
Чоң рахмат. Китеп окуйлу, китеп менен дос бололу. Китепти ачсаң, китеп сени ачат. Китепти көтөрсөң, китеп сени көтөрөт. Интернетти көп карай берсең, сотканы көп карай берсең чөктүрөт, китеп өстүрөт. Ошон үчүн мен Ысык көлдөн көргөмүн ошону. Түп районунда кайсы жерде көрдүк эле? Биякта кайгы Сары булак беле? Же Талды суу беле? Жазуунучу? Бир жазуу турат мындай депчи. Китепти көп карасаң көсөм кылат, телефонду көп карасаң кесел кылат деп. Берекелерим, убактыңар кетип атат да мынтип элечи, мынтип. Көргөнүңөр болсо TikTok пайдасыз нерселер. Көрөсүңөр го ошол көзүңөргө зыян. Могул жерде бүкүрүңөр батыраак чыгат. Мындай бүкүрүп алып каласыңар. Миңер кургай баштайт, нервный болосуңар, убактыңар кетет. Бир учур келет, эң чоң арманыңар ошо болот. Ошон үчүн сааты менен карагыла. Брайан Трейси күнүнө канча карайт? 3 гана жол карайт экен, минутасы менен. 6-базар күнү такыр карабайт экен. Максатыңарды койгула, иштегиле, кадамыңар берекелүү болсун, Кудайым колдосун, коргосун. Республикасынын билим берүү жаатындагы көп жылдык өзүлүү эмгеги, өсүп келе жаткан жаш муумдарды тарбиялоого кошкон олуттуу салымы, ошондой эле жигердүү коомдук ишмердиги үчүн Дүйшөбаева Эрмахан Асанахановна Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ыймандуу парламенттик фракциясынын ардак кызматкачысы сыйлансын. Элик болсуңузга чоң рахмат. Рахмат агай. Кештиңиз чыгып атабы?